Буга чейин 1 май райондук милициясы Бишкектеги Россия элчилигинин Ак үйдүн алдында жана Ала Той аянтында 11 апрелге чейин митинг өткөрүүгө тыюу салган. Райондук сот милициянын бул чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Бирок укук коргоочулар буга макул эмес. Мыйзамга ылайык соттор тынч жыйындарды өткөрүүгө узак мөөнөткө чектөө кое албайт. Эгер конкреттүү бир митинг коопсуздукка коркунуч жаратып же агрессияга, согушка чакырса гана бөгөт кое алат. Украинада согуш башталгандан бери Орус элчилигинин алдында буга чейин бир нече митингдер өтүп келди. Мындан улам Бишкектеги Орус элчилиги Тышкы иштер министрлигине кайрылып, коопсуздукту камсыздоо боюнча тийиштүү чараларды көрүүнү өтүнгөн. Тим өз кезегинде Ички иштер министрлигинин күзөт кызматына кайрылып, Вена конвенциясына ылайык чет өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрүнүн имараттары кол тийбестик макамына ээ экенин негиздеген. 16 марттан тарта Орус элчилигинин алдына чыгууга сот тарабынан чектөөлөр кирди. Митинг башталар замат эле бир аз убакыттын ичинде эле жайнаган министрлер пайда болду. Мен дароо эле түшүндүм, митинг көзөмөлдөгө учурай турган деген. Өндүрүш Токтонасыров Орус элчилигинин алдына Украинага тилектештик билдирип чыгып, кармалган активисттердин бири. Ал бейбаштык үчүн айыпталып, бирок кылмыштын курамы жок экендигине байланыштуу иши кыскарган. Бишкекте ушул тапта тынч жыйын, митинг өткөрүүгө тыюу салган соттун дагы бир чечими иштеп жатат. 1 май райондук соту жергиликтүү акимияттын суранычы менен Россия менен Украинага байланыштуу акция өткөрүүгө тыюу салды. 1-июлуна чейин Ала Той аянтында өткөрүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык расмий иш-чаралардан сырткары Орус-Украин маселеси боюнча ар кандай тынчтык чогулуштарды, митингдерди жана акцияларды өткөрүүгө чектөө коюу жөнүндөгү чечими мыйзамдуу жана негиздүү деп табылды. Бирок бул Бишкекте такыр эле Украинадагы согушка байланыштуу митинг өткөрүүгө тыюу салынды дегенди билдирбейт. Кыргыз бийлиги мындай мазмундагы митингдер үчүн атайын жер аныктады. Албетте биз демократия багытынан кайтпайбыз. Жарандарыбыздын оозун тыйбайбыз, укугун чектебейбиз. Митингдер сөзсүз болуш керек. Ал үчүн Горький паркын аныктап бердик. Кааласаңыздар 24 саат бою митинг кылыңыздар. Каалаган сөзүңүздөрдү, пикириңиздерди айтыңыздар. Эч ким каршы эмес. 2 апрелде Горький паркында активисттер Украинаны колдоп акцияга чыгышып, бирок райондук милиция тарабынан кармалышты. 25 кишинин баарын кармады. Жаза 3000 сомго чейинки штраф экен. Бирок биз ал штрафка жеткен жокпуз. Бардыгыбыз акталып чыктык. Кыргыз бийлиги буга чейин Россия менен Украина ортосунда болуп жаткан окуяларга калыс бейтарап позициясын карманаарын жарыялаган.